Бекен, беле, экен, эле жардамчы сөздөрү. Толуктап окугула. Бул жердеги боштукка тиешелүү сөздөрдү коюп окуйт экенбиз. Келгиле 38-эсепти чогуу эмне кылалы? Келгиле 38-эсепти чогуу чыгаралы. Балам, шымыңдын эмнеси бар бекен? Балам, шымыңдын чөнтөгү бар бекен? Экөө биримине катышат беле? Экөө тең биримине катышат беле? Десек болот экен. Күрмөңдүн чөнтөгүнүн эмнеси бар бекен? Күрмөңдүн чөнтөгүнүн топчусу бар бекен. Балдар, эртең циркке барат бекен? Балдар чогуу эртең циркке барат бекен? Чапандын эмнеси чоң экен? Чапандын чөнтөгү чоң экен. Бул маселени Нурлан эмне кылган экен? Бул маселени Нурлан чыгарган экен десек болот экен. Демек, бекен, экен деген жардамчы сөздөр сүйлөп жаткан адам сөз болуп жаткан окуяга күбө болбогондугу, же болбосо катышпагандыгы, аны экинчи киши аркылуу билип жаткандыгын түшүндүрөт. Мисалы, автобуста орун бар бекен? Бул суроого оң жана терс жооп берсек болот. Оң жооп бергенибиз орун бар экен. Ал эми терс формада жооп берсек, жок, орун жок экен болот. Андан кийин беле, эле деген жардамчы сөздөр сөз болуп жаткан нерсени эске түшүрүү маанисинде колдонулат. Мисалы, Анвардын 15 козусу бар беле? Жок, 5 козусу бар болчу. Же болбосо, жок, 5 козусу бар эле. Бул сүйлөмгө терс жооп бердик. Ал эми оң формада жооп бере турган болсок, ооба, Анвардын 15 козусу бар эле.